Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутман күн. Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабактарыбызды баштайбыз. Тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан сак болорубузду унутпайлы. Бүгүнкү сабактын темасы турак жайдагы өрт. Сабактын максаты тема менен таанышып аласыңар, өрт коопсуздугу жөнүндө билип, анын кесепети аянычтуу болоорун түшүнөсүңөр. Турмуштук сабак алып, өрттүн келип чыгуусун, анын себепкери болбоого үйрөнөсүңөр. Анда эмесен балдар, от менен өрттүн айырмасын билип алуубуз зарыл. Эгер биз шалаакылык менен мамиле жасасак, биздин досубуз от, душманыбыз өрткө айланат. Ал эми өрт өтө кооптуу, коркунучтуу. Айлана тегерегиндеги баардык нерсени жок кылышы мүмкүн. Эмнеси менен кооптуу дейсиңерби? Ал өрт адамдын ден соолугуна, өмүрүнө залал келтирет. Сенин үйүңдү, жакшы көргөн буюмдарыңды жок кылат. Ошондуктан от менен өзгөчө ширеңке менен ойнобоо керек. Эгерде өрттүн чыгышын себепкери сен болсоң, ал жөнүндө чоңдорго тез кабар беришиң керек. Терезени ачпоо керек, ал жалынды күчөтөт. Эч качан шкафтын ичине же керебеттин астына жашынбоо керек. Үйдөн өрт чыкса, тез арада сыртка чыгып кетүү керек. Итиңе, мышыгыңа, оюнчугуңа алаксыбооңуң керек. Эгерде бөлмө ичин коюу түтүн каптаса, сойлоп же эңкейип чыгып кетүү керек. Тезинен 101 номерини чалып кабарлоо керек. Тезинен ошол сыртка чыгып, өзүңдү эhtiyатташың керек. Отко караганда түтүн өтө коркунучтуу, аянычтуу абалга кейиптүү. Анда эмесем дайыма сак болууну унутпагыла балдар. Ширеңке менен ойнобоону эсиңерден чыгарбагыла. Анда эмесем балдар, тапшырма силерге: өрттөн сак болууну унутпагыла. Эрежелерди эсиңерде тутуп, от менен ширеңке менен ойнобогула. Саламатта болгула.